Ашықтық. Сүйүү бул бир нерсеге көңүл түшүү. Эгер бул сезим күчөсө, анда ал ашықтық деп аталат. Пенде ашык болгон кишисинен эч нерсесин аябайт. Зулайканы карабайсыңарбы? Ал сүйүүсү үчүн мал мүлкүнөн да, сулуулугунан да, мартабасынан да ажыроого ыраазы болгон. Анын 70 төөгө жүк боло турган алтын күмүш жасалгалары бар эле. Баарын Жусупка алейхиссалам арнаган сүйүүсү үчүн жумшап салды. Жада калса, мен бүгүн Жусупту көрдүм деген кишиге да ойлонбой туруп бир баалуу жасалгасын белек кылчу. Ушинтип байлыгын да чачып түгөттү. Колунда эч нерсеси калган жок. Бардык нерсени Жусуп деп атачу. Ашыктыгынын айынан андан башка бардык нерсени унутту. Асманды караса жылдыздар Жусуп деп жазылып тургандай көрүнчү. Айтуулар боюнча Зулайка ыйман келтиргенден кийин Жусуп алейхиссалам менен баш кошуп, бирок андан бөлөк жашай баштады. Өзүнчө эендеп, жалгыз Аллага ибадат кылып жүрдү. Жусуп алейхиссалам күндүз жаталы десе, кечке жылдырчу. Кечинде жаталы десе, күндүзгө жылдырчу. Ал Жусуп, мен сени Алланы тааный электе сүйчүмүн. Аны таныгандан кийин андан башканын сүйүүсүнө орун калбай калды. Мен аны сүйүүсүнүн ордуна башка нерсе каалабайм дечү. Бул абал Жусуп алейхиссаламга, ага, Алла Таала сенден 2 бала насип этерин жана аларды пайгамбар кылаарын айтты дегенге чейин уланды. Зулайка, эгер Алла Таала сага ушундай буйруса жана мени буга ортомчу кылса, анда Алла Тааланын буйругуна баш ийиш керек деп кошулууга макул болду. Лейланын Мажнунунан атын ким деп сурашса, Лейла дейт. Дагы бир күнү Мажнунга Лейла өлдү дешсе, жок, ал менин жүрөгүмдө, ал өлбөйт. Себеби мен Лейламын деп айтат. Бир күнү Мажнун Лейланын үйүнүн жанында туруп көктү карай берди. Аны көргөндөр, эй Мажнун, асманды карабай Лейланын үйүн карасаң болот. Балким аны ошол жерден көрүп каларсың деп айтышты. Анда ал, мен Лейланын үйүнө шооласы түшкөн жылдызды көрсөм да ыраазымын деп жооп кайтарды. Айтууларга караганда, Халлаж Мансурду 15 күн абакка кармашты. Имам Шибли ага келип, Мансур, ашыктык деген эмне деп сурады. Мансур, бүгүн эмес эртең сура деди. Эртеси күнү аны абактан чыгарып, дардын жанына алып келишти. Ошол учурда имам Шиблини көрүп, Шибли, ашыктыктын башы күйүп жануу, аягы өлүм деди. Чыныгы сүйүүнүн 3 өзгөчөлүгү бар. 1. Сүйгөнүнүн сөздөрүн башка бардык сөздөрдөн артык көрүү. 2. Сүйгөнү менен бирге болууну башкалар менен бирге болуудан артык көрүү. 3. Сүйгөнүнүн ыраазычылыгын башкалардын ыраазычылыгынан артык көрүү. Бир киши Эфрат дарыясына жуунуп атып, кимдир бирөөнүн «О күнөөкөрлөр, бүгүн момун пенделеримден бөлүнгүлө» деген аятты окуганын угуп калды. Ошондо анын денесин калтырак басып, сууга кулап, чөгүп өлдү. Жунайд Багдади тасаввуф бул напсинин каалоолорун таштоо деген. Зиннуни Мисри бир күнү Харам мечитине кирип, түркүктүн алдына ташталган оорукчан, жылаңач жигитти көрдү. Ал аянычтуу онтоп жатыптыр. Андан аркысын Зинну Мисри төмөнгөгүчө баяндайт. Ага жакында барып, салам берип, эй жигит, сен кимсиң деп сурадым. Ал, мен ашыктыкка берилген алсыз жанмын деди. Анын айтканын түшүндүм да, мен да сендеймин дедим. Муну угуп ал ыйлай баштады. Мен да кармана албай ыйладым. Жигит, сен да ыйлап жатасыңбы деп сурады. Ооба, мен да сендеймин дедим. Ал баягыдан да каттуураак бооздоп ыйлай кирди. Бир маалда каттуу кыйкырып алып, жан берди. Кийимим менен үстүн жаап коюп, кепин сатып алганы жөнөдүм. Кайра келгенимде аны жаткан ордунан таап алган жокмун. Субханаллах дедим таңдана. Ошол учурда кайыптан, эй Зиннун, бул таң калыштуу пендени бул дүйнөдөн шайтан издеп таап албады. Малик тозок периштеси издеп көрө албады. Ридван бейиш периштеси бейиштен издеди, тапкан жок деген үн угулду.
Мен: "Ал кайда?" деп сурадым. Дагы кайыптан: "Жараткандын жанында, ага сүйүүсү көп ибадат кылып, тооба кылууга шашылганынан эле" деген жооп келди. Бир аалымдан: "Ашык деген ким?" деп сураганда, ал эл менен аз жолугуп, көбүнчө ээн жерлерде болгон, ар дайым ойлуу жүрүп, көп сүйлөбөгөн, караса көрбөгөн, чакырсаң укпаган, сүйлөсө түшүнүксүз сүйлөгөн, башына бир бале келсе кайгырбаган, курсак ачканын сезбеген, бирөө сөксө таасирленбеген, Алладан башка эч кимден коркпогон киши. Ал ээн калганда да Алланы ойлойт. Аны менен байланышта болот. Дүнүйөнү сүйгөндөр менен дүнүйө тууралуу талашып тартышпайт, деп жооп берди. Икая. Иса пайгамбар бир күнү бак сугарып жүргөн бир жигитке жолугат. Ал Исага алейхиссалам: "Жараткан эгиңден сурачы, мага да сүйүүсүнөн бир аз насип кылсын" деп суранат. Иса алейхиссалам ага: "Сен анын кымындай сүйүүсүнө да чыдабайсың" деп жооп берет. "Андай болсо кымындайдын жарымын сура" дейт берки. Ошону менен арадан бир топ убакыт өтөт. Бир жолу Иса алейхиссалам дагы ошол жерден өтүп баратып, баягы жигит тууралуу сураштырат. Ал жердегилер: "Ал акыл эсин жоготуп, тоого чыгып кеткен" дешет. Иса алейхиссалам Алла Таалага дуа кылып, жигитти өзүнө көрсөтүшүн суранат. Натыйжада аны тоонун арасында бир таштын үстүндө көккө алакан жайып отурган жеринен тапты. Иса алейхиссалам ага салам берди, бирок жооп болгон жок. Иса алейхиссалам: "Мен Исамын" деп өзүн эстетүүгө аракет кылды. Ошондо Алла Тааладан: "Жүрөгүндө мага болгон сүйүүнүн кымындайынын жарымынчалыгы бар пенде сенин сөзүңдү кантип угат эле? Өз улуулугума касам ичүү менен айтам, эгер аны ара менен аралап салсаң да сезбейт" деген вахий келди. Кимде ким үч нерсени айтканы менен үч нерседен тазаланбаса, ал алданган болуп саналат. Булар: Алланы зикир кылуудан ырахат алганын айтканы менен дүнүйөнү сүйгөндөр. 2. Ыкластуу иш жасоону жактырарын айтканы менен башкалардын өзүн урматтап турушун каалагандар. 3. Жаратуучусун сүйгөнүн айтканы менен напсисине баш ийгендер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Үммөтүмдүн башына бир учур келет. Ошондо алар 5 нерсени сүйүп, 5 нерсени унутушат. 1. Дүйнөнү сүйүп, акыретти унутушат. Мал мүлктү сүйүп, эсеп берүүнү унутушат. Жаратылгандарды сүйүп, жаратканды унутушат. Сарайларды сүйүп, кабырды унутушат." Мансур бин Аммар бир жигитке мындай деп насаат айткан: "Эй жигит, жаштыгыңа алданба. Тообону кечиктирип, эч өлбөчүдөй жүргөн, өлүмдү эстебеген канчалаган жаштар бар. Алар мен эртең же андан кийинки күнү тообо кылам дечү. Бирок өлүм периштеси аларды тоободон бейкапар жүргөндө кежигеден алып кабырга түшүштү. Ал кабырда мал мүлк, кул кутан, бала бакыра, ата эне пайда бербейт. Бул тууралуу Алла Таала мындай деген: Ал күнү мал мүлк да, бала чака да эч пайда бербейт. Бирок ким Аллага таза жүрөгү менен келсе гана ошол пайда берет. О жараткан Алла, бизге өлүмдөн мурда тообо келтирүүнү насип кыла көр. Жана биздин жүрөгүбүздү ойгот. Бизди пайгамбарлардын эң асылы болгон пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам шапаатына жеткир. Күн сайын, саат сайын тообо келтирүү, кылган күнөөлөрүнө өкүнүү, жашоосун уланта ала тургандай дүйнөгө ыраазы болуп, башка нерселерге кызыкпоо, тескерисинче акырет иштери менен алектенип, Алла Таалага чын ыкласы менен ибадат кылуу. Мына ушулар чыныгы момундардын сыпаты. Икая. Сараңдыгы, эки жүздүүлүк жагынан алдына ат салдырбаган киши жубайына эч качан эч кимге садака бербөөсүн, эгер бере турган болсо токтоосуз талак кылаарын айтып, бир жака чыгып кетти. Арадан көп өтпөй, кайдан жайдан бир тилемчи келип, алардын эшигин какты. "О кожоюндар, Алла үчүн мага бир нерсе бергилечи", деди ал. Аял аны кыя албай 3 нан карматты. Тилемчи аялга ыраазычылыгын билдирип, жолуна түштү. Ал бир аз басып эле баягы эки жүздүү сараң кишинин дал өзүнө жолукту.
Бул нандарды сага ким берди деп сараң килемчинин колундагы нандарды кызга карап. Баланча үйдөн алдым деди берки бейкапар түшүндүрүп. Жаны кашайган неме үйүнө кирип эле аялына бир тийди. Мен сага эч кимге эч нерсе бербегин дебедим беле? Мен Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн бердим, деп жооп берди аялы. Ачуусу кайнаган киши тандырга от жагып, аябай ысыган кезде аялына: "Кана, Алла үчүн тандырга боюңду таштачы" деди. Аял туруп эң жакшы кийимдерин кийди. Сараң аны карап туруп: "Жаңы кийимдериң калтыр" деди. Аял: "Адам сүйгөн үчүн жасанат. Мен жараткан эгемди зыярат кылганы турам" деп болбой койду. Анан ошол бойдон барып тандырга боюн таштады. Эки жүздүү киши тандырдын оозун жаап таштап басып кетти. Арадан 3 күн өткөндө баягы сараң барып тандырдын капкагын ачты. Ичин караса аялы Алланын кудурети менен аман эсен олтурат. 200 аны көрүп аябай таң калды. Ошол учурда кайыптан: "От биздин сүйгөндөрдү күйгүзбөшүн билбейсиңби?" деген үн угулду. Фараондун аялы Асия Аллага ыйман келтиргенин күйөөсүнөн жашырып жүрчү. Бир күнү фараон анын ыйман келтиргенин билип калып, жазага тартты. Аны ар түрдүү кыйноого салган соң, диниңден кайт деди. Бирок аялы кайткан жок. Жоон таяктар менен күрсүлдөтө урса да болбоду. "Сен менин денемди оорутуп талкалашың мүмкүн, бирок жүрөгүм жараткандын коргоосунда. Сен мени майдалап бөлүп салсаң да, менин Аллага болгон сүйүүм арта берет" деди. Ошол учурда өтүп бараткан Мусага алейхиссалам Асия кайрылып: "Айтчы, жараткан эгем мага ачууланып жатабы, же менден ыраазыбы?" деди Муса алейхиссалам. Анда Муса алейхиссалам: "О Асия, көктөгү периштелер сени карап турушат. Алла Таала сени менен сыймыктанат. Муктаждыгыңды айт, эмне кааласаң да кабыл болот" деди. Ошондо Азирет Асия: "О эгем, өзүң мага бейишиңден үй тургуз жана мени фараондон жана анын иштеринен, ошондой эле заалым коомдон куткар" деп дуа кылды. Салман радиаллоху анху: Фараон аялын күндүн кайнап турган аптабына таштап кыйначу. Бирок фараон жакындары менен ал жерден кетери менен периштелер аны канаттары менен калкалачу. Асия болсо бейиштеги үйүн көрүп отураар эле деп айткан. Бул окуя тууралуу Абу Хурайра радиаллоху анху мындай деп риваят кылат. Фараон аялы Асия үчүн 4 казык кактырып матап койду. Көкүрөгүнө бир тегирмен ташын койдурду. Анан башын күнгө каратып бурдурду. Ошондо Асия көктү тиктеп: "Өзүң мага бейишиңден үй тургуз" деп дуа кылды. Хасан Басри рахматуллоху алейхи: "Алла аны куткарды. Анан бейишке алып кетти. Ал ошол жайда жашап жатат" деген. Бул жерде кыйынчылык учурунда Алла Таалага сыйынып, андан жардам суроо мумун пенделердин сыпаты экенине далил бар.